145 жүгөрүнүн даны ушундай болот. Ушу чоң болот бу тиштери. Мунун ортодогу дөңгөгү ичке болот. Бирок бу темелери болсо жүгөрүнүн дандары чоң келет. Бул жүгөрү жакшы жүгөрү деп эсептейм. 16 гектар жерден чогулткан түшүм. Ушу 14 тоннадан алдым быйыл. Limagrein 545 деген сорттогу жүгөрү жакшы көрсөтүп, ушу акыркы 3 жылдан бери ушу жүгөрү менен алектенем. Мындай түшүм алуу үчүн кандай ыкма колдондуңуз? 45 жүгөрүнү мен 16 гектарга отургуздум. Муну былтыр күзүндө жерде одор арнасынан амофостон 200 кг берем, калийден 150 кг берем. Ошону берип туруп анан жерди күзгүгө оодарып, анан жазы менен жүгөрүнү отургузуп атканда диамофостон 150 кг берип отургуздум. Андан кийин болсо жаңы чыга баштагандар уже жанагы карбамидден 150 кг бергем, селитрадан 200 кг бергем. Анан листовой подкормкалар кетет. Мен ушу башында жанагы чөбүн жана эмелерин табит эткенде ошол жерде кыргыз кум менен колдоном, антистресс кылып. Андан кийин болсо ушу байтыйкандын агасолу менен аминокислоту бар борлорун колдоном. Ошол эки менен эмелер бүтөт. 14 тонна жүгөрү түшүмдү жер семирткичиз алса болобу? 14 тоннаны минеральный удобрениясы салыш өтө кыйын. Мен мурда 40 менен дагы берип жанагы 70-80 кг тоннадан гектарына берип жүрдүм, бирок мындай деңгээлге жетиш өтө кыйын. 14 тонна жүгөрүнү канча сугат менен алдыңыз? Limagreинди жаздын алды менен бир 6-8 жалбырак кезинде биринчи сууну сугарам. Экинчисин болсо июндун 20-сынан августтун башына чейин сугарам. 2 жолу суу ичет. Анан эми мен жанымда дагы ушу кошуналар бар, алар дагы ушу жүгөрү башка сорттогу жүгөрүлөрдү отургузган. Ал жигит болсо 4 жолу сугарган, мендей эле бере турган жанагы минералдык удобрениялар берген. Бирок урожайнасы 7,5-8 тонна болду. Так что бул ысыкка туруштук берип атабы, иш кылса берки отургузган, жанындагы отургузган кошунаныкы ушундай болуп, таң калып, эмнеге деп анан эмки жылы мен да ушундай айдабасам болбойт деп, ал да ошону ойлонуп калды да.